шереги жакшы китеп. Жаш жүрөк жолундаган жолун тиктеп, китепте эмне кааласаң бардыгы бар. Эрикпей, окуп чыксаң тамайыз деп. Китеп сүйүүчүлөр майрамыңыздар менен. Таалайдын жолун көрсөтүп, чакырып келет келчи деп, арамдыктан тазалап, жакшылыкка ээрчитет. Ошондуктан баркын бил, кирдебесин бир чети, айрып жазып булгалабай, жакшы сакта китепти. Китеп бул деңиз экен, китепсиз кейиш экен. Ошончо китеп билсең, ошончо жеңиш экен. Кыргызды аяйлычы, кыйнабай таяйлычы, эчтесе окуганга экөөбүз жарайлычы. Китепти сүйөлүчү, китепке чөгөлүчү, белегин сурап жүрбөй, билимдүү бололучу. Сөз берсек туралычы, сөз баалап угалычы, келгиле китеп менен келечек куралычы. Алексей Максимович Горький айткандай, китеп бул окуянын чечмеленген түйүнүн чечүүгө жардам берет жана ошондой эле адам өзүн өзү урматтоого үйрөтөт. Мен өмүрүмдөгү бардык жакшы нерсе үчүн китепке милдеттүүмүн. Мен канчалык көп китеп окусам, ал мага сырын ачып барат, менин жашоом, өмүрүм кызыктуу, маанилүү, маңыздуу боло баштады деп айткан. Конфуций айтат, ойлонбой китеп окуган адам убакытын текке кетирет. Билбегенди билгизген, мээге сезим киргизген, ак булуттун үстүндө айга жакын жүргүзгөн. Китеп менин акылым, китеп менин жакыным. Саламатсыздарбы, урматтуу менин алтындай болгон жакындарым. Сиздерди бүгүнкү китеп күнү менен, 23 апрель китеп күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Сиздерге белек катары китеп окуган инсандар жөнүндө 5 кызыктуу маалымат айта кетейин. Бул сиздерге белек болуп калсын. Ал биринчиде Максим Горький 400 сөздү 1 минутта аралыкта окуган. Сталин күнүнө эң аз дегенде 400 барак китеп окучу. Томас Эдисон 2-3 сөздү, 2-3 сапты дароо бирге окуп, ар бир бетиндеги текстти жаттап калчу. Бальзак жарым саатта 200 барак окуган. Ал эми биздин Кыргызстанда китеп окуган инсандардын арасында Чубак Ажы устатыбыз дагы эгер адабий чыгармаларды окуган болсо 500 барак китеп окуйт. Ушуну менен сиздерге айтылчу 5 кызыктуу маалымат соңуна жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Дагы бир жолу 23 апрель китеп күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Сиздерге каалоорум, китеп окуңуздар, китеп менен достошуңуздар. Акылга жакшы китеп акыл салар, кыялдан жаман жагын тартып алар. Өзүмдү өзүмө айтпай кайра жасап, сен ачкан жолдоруңа канааттанар. Ардактуу агайыны жан курбулар, жаңы өскөн жайдары жаш муундар, силерге айта турган сөзүм ушул: ар дайым китеп менен дос болгулар.